Казынадан жыл сайын 13 миллион сом бөлүнөт, бирок аткарган ишинен дайын жок. Коомдук угууда Ош шаарындагы муниципалдык турак жай коммуналдык башкармасына дал ушундай сын айтылып, аталган мекемени жоюп салуу сунушу берилди. Ал акчаны не иш кылат, бизге коомчулукка белгисиз. Ал жанагы софинансированияны карайм деп атат. Бирок мен домкоммун софинансированияны алып көргөм. Ал элдин акчасына эле бүтө турган нерсе экен да. Бул деген элди алдоо болуп эсептелет да. Биз сунуштаган нерсе ишке ашкан эмес, софинансирование кандай болуш керек? Жаран өзү подрядчикти тандап алыш керек. Неге бизди МЖКга байлап берет? МЖКнун ремонтниктери абдан начар, колунан эчтеке келбеген, жалданма адамдар. Анткен менен муниципалдык турак жай коммуналдык башкармасы тактап айтканда МЖКда эмгектенген кызматкерлердин саны көп, жалпы 90 адамды түзөт. Жоюу үчүн аларга компенсация төлөө, башка жактан иш таап берүү маселеси жаралат. Ишканага шаардагы жалпы 640 көп кабаттуу үйлөрдүн канализация түтүктөрүн, сырткы фасадын, чатырын ремонттоо жоопкерчилиги жүктөлгөн. Бул иштердин баары жарымы казынадан, жарымы тургундардын чөнтөгүнөн топтолгон каражаттардын негизинде жүргүзүлөт. Затоптон кутказып атат элди. Стояк толуп калып суу жетпесе ким барып атат? МЖК барып атат тазалаганга, жууганга. Тамдан суу агып кетсе ким кылып атат? Софинансированиянын эсебинен МЖК кылып атат. Ош шаарынын биринчи вице-мэри МЖК ишканасы мэрияга керек эмес деген пикирде. Мекеме аткарган иштерди башка коммуналдык кызматтарга кошуп берүү пландалууда. Ошондой эле Ош шаардык мэриясы бюджетти үнөмдүү пайдалануу максатта быйыл бир нече мекеме ишканаларды бириктирип, оптималдаштырууну көздөшкөн. Азыр кайсы ишканалар экени такталууда. Жеке пирим керек эмес. Biz başına bu masaleni gelgende мен сунуш кылып көтөрүп чыккам, бирок керектерче бүгүнкү күнгө чейин аракет кылып атышат калтырганга. Тура эле бул жөн эле раздутый штат, личный расход. Буну оптимизация кылып туруп, башка ишканаларга кошуп берсе болот. Ишканалар боюнча 3-4 ишкана бар. Аларды азыр биз долбоорун даярдап атабыз. Даярдалып бүткөндөн айтайынчы, ал жерде дагы туура эмес түшүнүш болбосун. Негизи мен бир 4-5 ишкананы сунуштадым. Эми колдосо мэр ошолорду бириктирип бардыгын, расходундагы, анан жумушундагы бир жакшы бир оптимизация кылабыз да. Жоюлуучу мекемелердин тизмесинде үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан жапа чеккендердин реабилитациялык борбору бар экендиги айтылып, бирок ага айрым жарандык активисттер каршы чыгышты. Ал эми 100гө жакын адам иштеген МЖК ишканасынын тагдыры шаардык кеңештин депутаттарынын сессиясында чечилет. Бир эле 13 миллион эмес, андан деле көп сумманы экономдошубуз мүмкүн. Кээ бир ишканаларды бириктиргенге сунуштарды беребиз деп атат. Эгер ошолорду мэрия бириктирсе, анда 13 миллиондон деле акча эконом болушу мүмкүн. Коомдук угууда көбүнчө социалдык маселелер, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин жана шаардагы жолдордун абалы боюнча көйгөйлөр көтөрүлдү. Ош шаарында быйыл бирин-бири кайталаган мекемелерди жоюу, ирилештирүү иш-чараларынын алкагында ар кайсы тармактарга бөлүнгөн каражаттарды үнөмдөө максаты коюлган. Мында 100 миллион сомдой каражатты үнөмдөп, анын эсебинен шаардык мамлекеттик кызматкерлердин айлык маяналарын көтөрүү пландалууда. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош шаары.